Assalamualaikum. Бүгінгі жиынның қатысушылары, бүгінгі семинардың қатысушылары. Бүгін Нокен районында Борбор Азия вагондар бірікпесінің жетекшісі Абдулла Ташевич сөз келіп отырады. Байбеқан айыл шаруашылығын қолдау борборының жетекшісі Сейдалиев Акман, Байбеқан айыл шаруашылығын қолдау борборының агрономы Сариев Абназаровалар келіп отырады. Сол Нокен районындағы диқандар менен, багондар менен өздерінің тәжірибасын, өздерінің күш болған мәселелерді қандай шешу бойынша семинар түсіндіргіштерін оқу өткізгендеріне атайын ұйышып, Сузак районында, Базаркарман районында, бүгін график бойынша Нокен районында келіп отырышат. Біріншіден, қош келіпсіздер. Ассаламалейкум, құрметті туғандар, құрметті диқандар, бағбандар, өзіңіздер қош келіпсіздер. Мен ойлаймын, бүгінгі семинар сіздер үшін өте пайдалы болады. Біз мына Байбеқан айыл шаруаны қолдау борборы, жаңағы Борбор Азия бағбандар бірігідегі ишканалары биыл чоңу ушул семинарларды өткөрүп атабыз. Ар жылы біз бөлөк-бөлөк семинарларды өткөрүп жүрөбүз. Биздин максатыбыз көздөгөн келечектеги жасай турган иштерибиз бүт баардыгы окшош экен. Ошон үчүн биз ошо чоңу жүрүп, чоң аракет кылайлы. Баткен Исванасынан бери күнүгө ушундай семинарларды өткөрүп келатабыз. Элдер аябай активдүү катышып атышат, кызыккандар аябай көп убакыт өстүрүүгө, дыйканчылыкка. Мына дыйканчылык Нокен районунда өтө жакшы өнүккөн да. Мына сиздин райондо 22,5 миң гектарга жакын айдоо аянттары бар экен. Ошонун ичинен почти 18 миң гектары суулуу жер экен. Ушул суулуу жерлерге сиздер көбүнчө жашылчаларды, картошка, буудай, геде, жүгөрү жана башка өсүмдүктөрдү өстүрүп келатасыздар. Сиздердин айрыкча мына бакча культуранын коомдарыңыздар Кыргызстанда эң белгилүү аябай дыйкан элдер Нокендер. Ошол дыйканчылыкты дагы жакшы болсун деп туруп биз өзүбүздүн кеп кеңешибизди айтып келатабыз. Мына Байбеқан жөнүндө кыскача айтып өтө турган болсом, Байбеқан айыл шаруашылыгын колдоо борбору 2009-жылы негизделген. Биз 13 жылдан ашык иштеп койдук. Биздин жетекчибиз Акынбек Эрлис Абакирович деген жигит аябай ошол айыл шаруасына өзүнүн жасап аткан жеке бизнесинде айыл шаруасына өтө чоң көңүл буруп иштеп келатат. Биз баштапкы ошол жылдары жер семиштер менен басымдуу иштегенбиз. Андан кийин ошол түздөн-түз айыл шаруа багытында биз ошол дыйкандар менен түз байланышып иштейт экенбиз деп туруп, акырындап кубачыбызды кеңейтип, башка тармактардагы жылдан жылга кошуп келатабыз. Ошол жер семиштерден кийин биз сапаттуу үйрөндөрдү коштук. Сапаттуу үйрөндөрдөн айрыкча бизден беден уруктардын, жүгөрүнүн, ошол коомдарыбыздын, жашылчалардын үйрөндөрүн көп алышат дыйкандар. Андан тышкары биз былтыр 23-жылы ошол ветеринария тармагына дагы көңүл буруп, ар бир ошол биздин соода борборлорубузга бүтүн ветеринар врачтарды кабыл алдык дагы. Ал жерде ошол мал чарбасына керектүү препараттарды биз сатуу точкаларыбызга койдук. 17 түрдүү препараттар бар. Кайрылып биздин ветеринарлардан кеп кеңеш алып, ошо дары-дармектен сатып алып пайдалансаңыздар болот. Андан тышкары бизде ошол айыл чарбасы өнүккөн жерде акыркы жылдары химиялык каражаттарды колдонуу өтө мындай жогорку деңгээлге чыгып, аны туура эмес пайдалануунун натыйжасында көп зыяндарды тартып атабыз да. Биринчи эмнеден зыян болуп атат? Биринчи ошо айлана чөйрөгө, жаратылышка чоң зыян болот. Химиялык каражаттарды көп колдонгондо жана туура эмес колдонгондо. Андан кийин ошол алынган продукциянын сапаты өтө начарлап кетет. Айрыкча ошол адамдын ден соолугуна терс таасир эте турган нерселер болот да.
Өзүңүздөр билесиздер, Сузак районунда, Өзгөн районунда, Базар Боргондо күрүч аябай көп өстүрөбүз. Биз Өзгөндө семинарда ошол дыйкандар айтты да, ошол айрыкча минералдык жесемчиктерди, анан ото чөптөргө каршы гербицидер дагы көп колдонот экен да. Ошол бардыгы туура эмес колдонгондо зыян болот. Ошондой зыяндардан арылыш үчүн, ошолордун алдын алыш үчүн биз ошол биолабораторияны курдук былтыркы жылы. Ошол Бишкек шаарында курулду. Биолаборатория эмне иш кылат? Ал биолабораторияда бизге пайдалуу курт кумурскаларды өндүрүп, биздин талаабыздагы, багыбыздагы зыянкечтерди жок кыла турган пайдалуу чымындарды, көпөлөктөрдү, нителерди өндүрүп чыгарат. Былтыр биз ошол эки түрүн өндүрдүк, трикограмма жана габраборокон деген. Трикограмма бул өсүмдүктөрдүн жумурткаларын жок кылат, ал эми габраборокон анын курттарын жок кылат. Ушундай дагы бир жакшы нерсени киргиздик биз. Андан тышкары бизде айыл чарба техникаларына да көңүл бурулуп, Кытайдан, Европадан айыл чарба техникаларын, комбайндарды жана тракторларды алып келип биз сатууга коюп, эң сапаттуу техникаларды алып келип баштадык. Былтыр Кытайдан Зумлион деген дүйнө жүзүндө, дүйнөлүк базарда 4-чү орунда турган, Кытайда 1-чи орунда турган чоң компаниянын тракторларын алып келип биз дыйкандарга, механизаторлорго сатуудабыз. 90 аттын күчүнөн баштап 200 аттын күчүнө чейинки тракторлор бар. Эң кичинекей ошо 90 аттын күчү менен бар, Беларусь тракторлордон бир аз күчтүү. Алардын баасы кымбат, $31.800 эң арзаны, эң кымбаты $50.000 жакын. Бирок биз ошого дыйкандарга ыңгайлуу болсун деп туруп, Айыл банк менен сүйлөшүп, лизингке койдук. Лизингтин жылдык проценти 6%, 7 жылдык мөөнөткө берилет. Айыл банк менен байланышып туруп, кызыккандар алсаңыздар болот. Бул тракторлор өтө жогорку деңгээлдеги евро стандарт менен жасалган. Бизде бедени көп алып келебиз. Беден өзүбүздүн Кыргызстанда чыгарылган беден уруктарын, анан четтен биз Италиядан алып келип атабыз. Италиядан 3 түрдүү уруктар келип атат. Джея, Димитра, Эмилиана деген. Ал эми өзүбүздө болсо Ежатинский деген сорт чыгарылат Кыргызстанда. Ал ошо Карабалта да илгерки баягы беден уруктарын тазалаган завод бар, ошол жерден тазаланып, анан алып келинип атат. Бирок биздин Кыргызстандан чыгарылган уруктарга гарантия жок болуп атат да. Сырттан бир башка уруктарды алып келип дагы ошо Карабалта деп туруп, мурдагы жылкылы өтө бизде чоң неме болгон. Биздин ошо Карабалта деп алып келген уругубуз Россиянын Клевер сортундагы ошо той төсүндүгү болуп калып туруп, ал Клевердин дагы 50ден ашык сорттор бар экен. Ошону баягы газонго себиле турган бир кыйын бизнесмен алып келип туруп, бүт Кыргызстанга сатып берген экен да. Анан ошондон биздин компаниядан алып, көп дыйкандарга биз кайра төлөп бергенбиз. Ошон үчүн биз көбүнчө ошо чет өлкөдөн эң ишеничтүү жерлерден алып келип сатып атканыбыз ошол. Бул 3 түрдүү беденин бири-биринен кичине айырмачылыктары бар. Ошолорду сиздерге айтып коеюн. Джея деген бул универсал. Мына сиздердин могу Сакалды, Кызыл Кыргызстан, ошол тараптар аябай көп себеп атат. Топурак тандабайт, климат дагы тандабайт, суукка чыдамдуу, жазда эрте ойгонот, күздө кар жааганга чейин өсө берет. Биринчи жылы 4 чаамга чейин ошол ылдыйкы зоналарда берип атат, кийинки жылы 5-6 чаамга чейин берип атат. Ал эми Димитра деген болсо, бул өтө суукка чыдамдуу. Тоо тараптагылар болсо, суук жерлердеги болсо, Димитрадан сексе болот, өтө суукту көтөрүмдүү. Эч кандай сууктан коркпой өсөт. Ал эми Эмилиана болсо, бул кургакчылыкка, суу тартыш жерлерге Эмилианадан ексеңер болот. Мисалы үчүн, бедени бир орунда 2 жолу сугарсаңар, Эмилиана 1 жыл менен жетилет. Аябай жакшы. Түшүндүрүүгү булардыкы почти окшош эле, бирок ошолордун ичинен эң жакшысы Джея. Анан биз бакча культураларындагы уруктарды алып келип атабыз.
Дарыбыздын урмун биз Холлар компаниясыныкын сатабыз дайыма, кызыл пакеттегини. Ошонун 2 түрү бар бизде. Crimson Sweet, анан алып берүүчүсү деген. Аябай жакшы, түшүндү. Эгерде кароосу, азык заты жетиштүү болсо, суудан калбаса, зыянкечтерден убагында корголуп турса, бул дарыбыздар аябай түшүмдүү, салмагы 20 килограммдан ашканга чейин чоңоёнот. Орточо 10-12 килограмм болот. Буну өстүрүп жүргөн дыйкандар аябай жакшы билет. Анан Раймонд жана башка коомдуулуктар да келди бир. Ошо коомдуулуктарына да биз басым жасап атабыз. Эми жогоруда айтып өттүм эле баягы энтема факторду. Сүрөттө көрүнүп турат, жана биз былтыр өндүрдүк деп атабыз. Трикограмманын габроброкон деп. Трикограмманы сүрөттөн көрүп турасыздар. Бул ошо жумуртканы издеп тапты дагы, аны чакты, чагып, ошол чагып эле койбостон, ошол жерге өзүнүн жумурткасын дагы калтырат да. Жумуртканы чакканда ал мындайча биздин тилибиз менен айтканда палакы болуп калат, андан курт чыкпай калат да. Ал эми трикограмманын жумурткасы ошол жерде өөрчүп, кайра трикограмма болуп учуп чыгып, биздин талабыбызда ошо зыянкечтердин жумурткасын жок кылып иштей берет. Анан габроброкон деген, муну кийинки сүрөттө ылдый жакта өйдөгө ылдый көчтүн астында турат го, курттун үстүндө конуп турган. Ошол габроброкон деген чымын аябай пайдалуу. Бул баардык зыянкечтердин курттарын издеп табат. Косеңизди жеп ичине кирип кетип атат, коомду жеп атат, жашылчаларыбызды талкалап атат. Ошол курттардын баардыгын издеп табат дагы. Ошону чагып коет. Чакканда ал шал болуп калат дагы, кыймыл аракет токтоп туруп, анан өлүмгө учурайт. Габроброкон дагы ошол курттун денесине өзүнүн жумурткасын таштап кетет дагы, ошол жерден жаңы габроброкон учуп чыгып, сизге жардам берет. Андан тышкары жаратылышта көптөгөн пайдалуу куртумуз бар. Мына сүрөттө көрүнүп турган өйдөгө ылдый көч, баарыбыз тааныйбыз. Бирөөлөр бунун деле зыянкеч деп ойлойт. Бул өтө пайдалуу. Бул баягы шире түшөт да эгиндеримизге. Ошо ширенин бүт личинкаларын жеп жок кылат. Мунун жанындагы оң жагында турганы ушул өйдөгө ылдый көчтүн курту. Же болбосо личинкасы, анан бул комузуна караганда бул курту көп ширелерди жейт. Анан анын ылдый жагындагы сулуу болуп турган көпөлөккө окшогон жандык бул алтын көз деп коебуз. Муну баарыңыздар да көрүп жүрөсүздөр. Айрыкча кечинде лампочкага келип оролошуп, ошол жерде көп жүрөт. Бул ширени дагы же, жөнгөн ишкенени же, жана көптөгөн курт-мусалардын жумурткаларын, личинкаларын жей бере турган өтө пайдалуу куртумуз бар. Мына ушундай биздин лабораторияда 2 түрү чыгарылып атат. Жана биз жана химикалык каражаттарды экертип, мына ушул курт-мусаларды коргоп алышыбыз керек. Анан дагы жогоруда айтып өттүм эле, мына сүрөтүн коюп койдум, мен атайын. Зумлён тракторларынан курулган дедим го. Мына ушундай тракторлор көрүнүшү аябай күчтүү. Бунун эң жакшы сапаты баягы евро стандарт болуп чыгарылып аткандан кийин бардык жагынан комфорттуу абалда жасалган. Күйүүчү майды санерган 30% экономдойт. Башка Беларусь жана башка техникаларга караганда өтө үнөмдүү. Атайын агрегат коюлган бул үнөмдөгүч. Ошонун негизинде 30% топливаны башка техникаларга караганда үнөмдүү сактайт. Кабинасы болсо аябай комфортабылдуу. Сырттагы тараптар кызычуу кабинанын ичине угулбайт. Ичинде кондиционерлер жайгашкан. Ичиндеги отурган механизатор сырттын трактордун айылына тегерген баардыгын көрүнүп тура турган абалда жасалган. Эгер техника алам деген, айыл чарба техникасын жаңылаймын деген каалоочулар болсо, семинардан кийин кайрылсаңыздар болот. Биз ошо бардык шарттарды кененирээк түшүндүрөбүз. Мен кыскача айтайын дегеним ушул. Азыр ушул жер семчиш боюнча биздин областтык адисибиз Акмалга сөз берсе кененирээк айтабыз. Ассаламу алейкум. Урматтуу дыйкандар, урматтуу эжелер, акелер. Мен Жалал Абад областынын директору болуп, Байдыкан компаниясына мына бүгүн ушундай жакшы семинар өткөрүп жатабыз. Абдат Ташиев өзү келип, биздин агрономубуз келип, багбан боюнча
башка маселелер боюнча силер баардыгы окуп жатасыңар. Байдыкан компаниясынын баардыгын уккансыңар эле. Азыр бизде 3 чоң областарда 3 тең Байдыкандын немебиз бар, магазиндерибиз бар. Баардыгына кайрылсаңар болот. Сузакта бар, Базар Кургондо бар, Ноокенде бар. 3 тең чоң Байдыкандар. Эң биринчи Байдыкан бизде немеде курулган? Кара Сууда. Азыр мына Токмокто, Бишкекте баардык жерде бар. Анан баягы чоң глобус магазиндерди көрүп атасыңарбы баягы эл үчүн. Ошондой эле азыр бирок дыйкан үчүн болуп атат да. Ал жака кирсеңер баардык проблемалар чечилип тургандай эле да. Анан Байдыкан өз негизинен биздин негиздөөчү таанысыңар Акымбеков Эрис Абакиевич деген өзүңөрдү балаңар болот, Базар Кургондон. Ошол киши негиздөөчү, азыр биздин директорубуз. Ал киши дайым айтат да, дыйкандын проблемасы ошол Байдыканда чечилиш керек депчи. Бул Байдыкан магазин киргенде лопатадан баштап, күрөктөрдөн баштап тиги немеге тракторго чейин баары бар да. Кандай маселе болсо, анан элдер жерим бар, бирок эмне кылышты билбейм десем, агрономдор бар. Жериңерди изилдеп, составында эмне жетишпейт, ошону лабораторияда көрүп берет. Азыр мына мамлекет менен меморандум договор түзүп, азыр акция болуп 650 сомдон жерди анализ кылып берет болгон болду. Burada 1200 сом болчу, назарбекте билем. Азыр 650 сомдон болуп, ушундай кылып, мындай пакеттерге алып, назар көзүп үйрөтөт, дагы сабактар болсо, кантип жердин анализин алыш керек. Биз азыр эч кимибиз билбейбиз да, жерде эмне бар, эмне жетишпейт. Назарбек айткандай, азотту сала беребиз, карбамид сала беребиз, бирок аякта калий жетишпейт, фосфор жетишпейт, көп нерсе жетишпейт, ошондуктан ошого маани берип коюш керек. Анан мына немелер боюнча, заманпоз боюнча сиз айттыңыз го. Байдыкан компаниясы бул официальный компанияда. Биз дайым товар ала турган болсок, же вагондо, Өзбекстандан жүктөр вагондо келет, официальный келет. Казакстандан келген жүктөр фураларда келет, официальный өтөт. Бизде контрабанда деген маселе такыр эле жок. Контрабандага Байдыкан компаниясы аралашпайт. Бирок базарларда бизден арзан товарлар болуп калышы мүмкүн. Бирок ага эч ким жооп бербейт. Алардын документи да жок. Анан составында ким кандай билбейт. Биздин складтар, ар бир райондо складтарыбыз бар да, ал жерге госстандарттан специалисттер барып, ар бир капты тешип туруп баягы жерден. Любой жерден алып анализ кылат, дайым текшерип турат мамлекет тараптан. Дайым бирдей процентовкасы чыгат да, ошо капта жазылган проценти чыгат. Ошондуктан кээ бирлер ойлошуп кетет, Байдыканга биз чалсак, ампос 48 сом экен, бирок базарга барсак 46 сом экен дегендерчи. 45 деп сөйлөтөт. 3 сом разница болуп турабы? Кандай андай болушу мүмкүн? Байдыкан эч качан андай 3-4 сом коюп турган компания эмес да. Тыйынына иштейт. Эмне дегенде биз ошо балдардын, складтардын арендасы ошол чыкса, ошол дыйкандарга жардам болсо болот. Өзүңөр эстесеңер, мурда Өзбекстандан чыгып турган жер семиштер 27 сом, 28 сом болуп турганда, карбамид силикалар. Байдыкан компаниясы ачылгандан кийин ошолор 16 сом, 17 сомго түшкөн да. Неге? Потому что алгытарлар ортосунда алып туруп эле элдерге жүктүп 10 сом коюп сатчу эле да. Байдыкан компаниясы ачылып, мына ушинтип иштесеңер болот деп, анан баягы Мурулак менен договор түзүп, Мурулак аркылуу мына шарият принцибинде насия берип, баягы процент эмес ал жакта, муратова деп коет, немеси исламский принцип кредитования. Ошондуктан насия калса болот турган жолдор бар да. Азыр акча жок болсо, бирок биздин жетекчи айткандай, дыйканчылыктан эрте ойлонуш керек да. Азыр семинарыбызда биз кышта кылып атабыз. Биринчи февралда кышта кылып атабыз. Неге март эмес, апрелде эмес? Эртерээк ойлонуш керек да. Ошон үчүн биз айтып турган сөзүбүз, жер сервистерде сен эрте алып алганга жакшы болот. Неге дегенде сиз ону кирип баргандабыз, сөзсүз кымбаттайт. Бул үйдөн жүргөндө кымбаттайт. Өзбекстанда өзүндө кымбаттайт, Өзбекстандан чыккан жер сервистер, Россияда өзүндө кымбаттайт, жол жерлер кымбаттайт. Потому что бирилей неме эмес да, мына цемент базары жүрөт, башка нема жемиштер жүрөт, машиналар, перевозкалар кымбаттайт. Ошондуктан товар өзү кымбаттайт. Аны эки түшүнбөйт да, неге мурда мындай эле, азыр мындай эле дейт да. Ал өзүнө жараша соттор болот. Ошондуктан силер эртерээк ойлонуп туруп, ошол мына биздин агрономдор айткан фосфорный удобрение, калий салыклар, жер семизгичтер боюнча буюрса проблема болбойт. Байдыкан баарын камсыздап берет. Рахмат. Ассаламу алейкум, туугандар, кандайсыздар? Зерикпедиңерби? Мына Байдыкан айыл чарба колдоо борборунун жетекчиси Эрис Акымбековго, мына Байдыкандын
агроному Темир Салиевке өте жақсы істерді қылып, диқандарға жақындан жардам беріп, мына Байдиқанды елдер мұрда білче мәселе, азыр Байдиқан ушул Кыргызстанга келген минералдык жер семирткичтердин 70%-ын ушул кишилер жеткирип берип, диқандарға жеңилдик жасап берип атышат. Чоң рахмат дейли. Туугандар, эми чогулушту семинарды жалгаштырабыз. Азыр болсо сот тандоо боюнча мен силерге бир аз сабак өтөмүн, ошо сабакты телефондорду чыгарып тартып аласыңар. Чтобы эстен чыкпаш үчүн. Анан телеграмда болсоңуздар тартыштын кереги жок. Ошо телеграмга мен таштап коем. Макулбу? Бирок азыр силердин менин азыркы сабагымдын жүрүшүндө телеграмды ачкыла дагы, анан ушул мен ар бир сөзүмөн эстеп туруп, анан ошол жерге тынбай бирден багбан же бирден дыйкан коштургула. Макулбу? Так, туугандар, бак отургузуунун маанилигин айтуунун кажети жок. Билесиңер, бак бул экология, бак бул экономия, бак бул деген эмне? Мынау мөңгүлөрдүн эришин токтото турган бир инструмент. Бак деген бул таза аба, бак деген бул тарбия, бак деген бул мына биздин тынбай жыл сайын глобалдык жылууланууга каршы турган бир механизм туугандар. Бак отургузгула. Бактын туугандар, мусулманча айтканда бир жалбырак бир күндө 2000 жолу истигфар айтат экен ээсине. Бир жалбырак. Бир бутакта канча жалбырак бар? Бир дарак бир күндө 6 миллион жолу өзүнүн ээсине истигфар айтат экен. Астафырылла, ушул алмазды сакта. Астафырылла же ушул алиманы сакта деп турат экен. Бул бак дарактын ушунчалык фазилети күчтүү, силер аны билбейсиңер. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдагы акыркы ушул сахих хадистеринде айтканда, мына эртең кыямат кайым болот десе дагы колуңдагы чырпыкты отургузуп кой дегенде, бул бак отургузуунун маанилүүлүгү жөнүндө айтып атам да. Бул бак отургузуу, бул бактын фазилети, мисалы үчүн биз көзүбүз өтүп кеткенден кийин дагы аркабыздан тынбай бизге сууп жазыла берет экен. Ошол биз отургузган бактын көлөкөсүндө бирөө отурса, жаныбарлар отурса сууп жазылат экен, мөңөсүнө жазылат экен. Баардык ушул бактан, биз отургузган бактан сууп эч адашпай бизди таап барат экен. Ошон үчүн баардыгыңыздарды бак отургузууга чакырамын. Анан жерди даярдоодо биз классикалык ошибка келтиребиз. 30-30 же 40-40 тереңдигин 40 эле казып коебуз. Средний Азияда бул деген минималдуу 1/1 тереңдиги 1 казылыш керек экен. Мына ошондо даракка жер борпоң болуп туруп, дарактын өсүшү 1-2 жылга алдыга сүрүлөт экен. Мына ошол казылган топурак жок дегенде 2 ай жатыш керек экен. 2 айдын ичинде жанагы күндүн нурун алып туруп өзүнө жанагы топурак бушат экен. Бушкан топуракка отургузулган тамыр өтө тез өрчүйт экен. Ошон үчүн туугандар, жер даярдоодо мына быйыл даярдасаңыздар, келерки жылы отургузсаңыздар адам жакшы болот экен. Анан дагы эмеси сорттандоо. Мына биз бардыгыбыз мына ушул Нокенге азыр план кылып атабыз. Бирөөбүз Семеренко отургузайын деп атабыз, бирөөбүз Жанатан алып келе койсом деп атабыз, бирөө Старый Крипсон дейбиз, бирөөбүз болсо Голден Делеше, Золотой Ране. Берге болбойт бул. Сорт тандаганда адашпаңыздар. Бул 1200 метр деңиз деңгээлинен жогору жакка отургуз керек. Билбей бул жерге малина клубника кылып атабыз. Эртеге 2-3 жылдан кийин булар плюс 28-ди көтөрөлбөй курап калат деген акчага күйөсүңөр. Бул жердин өзүнүн бөмөлөрү бар. Нокендике. Азыр ошонун жүрүшүндө айтып берем. Климат тандоо. Бул ушунун ичинде тамчы сугат системасын биз тоготпойбуз да. Каякта шарабара шланга дейбиз. Окумуштуулар эсептеп көрүп, Кыргызстандын жериндеги дарактар эң көп суу ичкен 30% ичеткен дагы нормасы бир поликарлик головал алма 120 килограмм түшүм берет десе, ошол алмабыз арычный сугарганда болгону менен 30 килограмм түшүм берип коет экен да бизге. Бул сугат системасы интенсивдүү бактын 3төн 1 бөлөгү. Түшүнүңөрбү? Жер даярдоо 1 бөлөк болсо, капельный 1 бөлөк болсо, сорттун өсүн тандап отургузуу 3-чү бөлөк. Мына ушул 3 составляющий менен жакшы багбанчылык болот. Ушул жерден адашпагыла, анан базарын аныктоо. Базар эмнени тартып атат? Ошону отургузушубуз керек. Мисалы үчүн базарда кокон гилес жакшы болуп атса,
кокон келес жакшы кетип атса, ошондо отургуш керек, анан кийин алдын ала базарды изилдеп чыгыш керек. Эртеге кокон келестин тагдыры эмне болот? Кокон келес кокус көбөйүп кетсе, мен ошону сата аламбы? Алма көбөйүп кетсе эмне болот? Анжир көбөйүп кетсе болот. Анжир көбөйүп кетсе, так, анжирди варенье кылып алабыз, кургатып алабыз. Демек, безопасность эки жолу да. Кургатып алуу, варенье кылып алуу. Алманы андай кыла бермеңиздер. Кокон келестин вареньясын өтпөйт, билесиңер. Эгерде вишня болсо өтө берет эле да. Силер ошол жок дегенде кургатып алуу же варенье кылып алуу, бул эки безопасностьты сактап туруп анан бак отургузушуңар керек. Түшүндүңүздөрбү? Өрүк отургузсаңыздар, мисалы үчүн эртеп шаар өрүк боло турган болсо, көбөйүп кетсе, ал да өтпөй калышы мүмкүн да. Түшүндүңүздөрбү? Ошон үчүн эң эле жакшысы сактоосу жакшы болгон, логистикасы жеңил болуш керек. Мына алманы мисалы үчүн эксеңиздер, алма өтүп кетсе жакшы, өтпөй кала турган болсо, мышык баласын ташыгандай, али о жабандын аркасына, али жүктүн үстүнө бекиткенде, силер дагы ал холодильниктен бул холодильникке чуркап жүрө бересиңер. Алманын ошондой эмеси бар. Клубника өтпөй калса, агып кетет. Дерес болбой калса, агып кетет, бардыгы. Варенье боло турган, кургай турган, анан холодильникке сактала турган 3 аспектин карашыңар керек. Кайсынысы бизге выгодный? Так, базары ошентип аныкталат да. Анан туугандар, мына алма жөнүндө баштайлы. Алманы мына Red Chief, Super Chief, Golden Delicious, Granny Smith, Jerome, Scarlet Super, булар деңиз деңгээлинен 1200 метр жогору жакка отургуза турган алмалар. Мына Галавал, Ginger Gold, Pink Lady, мына ушул Nokia'нын алмасы. Биринчиси Red Chief, кызыл алма. Мына деңиз деңгээлинен 1200 метр жогору жакка отургузасыздар. Экинчи алма Golden Delicious, бул дагы деңиз деңгээлинен 1200 метр. Granny Smith, Jerome, Scarlet Super, бул жогору жактын алмалары. Мына Галавалга алып келгиле алманы. Галавал, мына Nokia'нын алмасы, Nokia'нын шартында бул алма июлдун 15-инен баштап фурага берсеңиздер болот. Фура, билесиңер, фура коюп туруп яшик берет. Кып-кызыл болуп пышат дагы, бунун баасы былтыры биз 110 сомдон саттык. 110 сомдон келип Полиядан алып кетишти. Кара суда. Так, экинчи алма Ginger Gold деген алма Golden Delicious'ке окшош болот. Бул алма Галавалдан 10 күн мурда пышат. Той алмасы. Бул эки алманы дүйнө жүзүндө алмалардын бардыгы холодильниктен туруп, анан прилавкага келгенде соолуп туруп, начар болуп калган малда ушул алмалар бышып берет. Галавал анан Ginger Gold. Ошол Орто Азиянын бардык чөйкөмүнө, анан Россиянын Сахалине чейин кете берет. Анан бул алмалардын эмнеси жакшы? Мына биздин өзүбүздүн обычный баягы чок güzel, dagı ne деген алмаларыбыз бар го, алар бир аптада уже эч нерсеге жарабай калат. Бул алмалар кышка дагы сакталат да. Вдруг если чөп боло турган болсо, холодильникке салсаңыздар, апрелге чейин эч нерсе болбой тура берет. Анан жештүү алма, жумшак, аябай жештүү, сочный алманын адамды өзүнө чакыра турган өзүнүн сулуулугу бар. Мына Галавал алманын. Ginger Gold алма, бул Ginger Gold алманы Галавал алма тартып кете берет. Тойга алганда бир көп бир кызыл аласыңар го, ошондой кылып туруп компанияга айткенде ушул Ginger Gold аябай керек, бири-бирин толуктаган алмалар. Анан мына Pink Lady деген алманы отургузасыздар, мына именно Өзбекстан менен чектеш жерлерге. Өзбекстанга мында жармашып границага жакын болуп турган алма бул Pink Lady Rose Glow деп коет, дагы бир аты. Бул деңиз деңгээлинен 400 метрге чейинки жерлерге отургузат, 600 метрге чейинки жерлерге отургузсаңыздар болот. Октябрда бир кар өргөзүп туруп анан жулуп аласыңар. Бир кар өргөзөсүңөр, анан бунун сактоосу жөн эле мынау айван деп коебуз го биз. Эшиктен чыкканда дализге коюп сактай бересиңер, верандада тура берет. Яшикке тизип коюп коесуңар, үшүгүрбөйт буну. Түшүндүңүздөрбү? Үшүгүрбөйт десе анан кийин бүт жол карка коюп коебузбу? Верандада. Хорошо? Мына Pink Lady Rose Glow деген алма. Ысыкты ушунчалык сүйөт, ысыкта канча ысык болсо ошончолук катты гана ширин болот туугандар. Мына ушул алманы. Силерге азыр Jonathan, Крипсон, Семеренко
Анан кийин баягы золотой ранет болбойт. Ал алмалар августтун ортосунда пышып алат дагы, анан кийин төк болуп калат. Баягы алмаларды кышка сактай бересиңер. Себеби дегенде погодасы бул жердики эмес. Уже бизде мурунку баягы 70-80 жылдан караганда эмне температура 6-7-8ге көтөрүлүп кетти. Ошон үчүн бул алмалардын мен айткан баягы Джонатан, Старкриксан, Семирек алманын погодасы кетип калды бул жерде. Алма отургузам десеңиздер, только Галавал, Pink Lady, анан Ginger Gold. Мына Нокен районунда. Түшүндүңүздөр туугандар? Ай азаматтар. Мына биз немени баягы бие алманы жакшы отургузушту билбейбиз. Бие алма туугандар азыр ушу тапта 250 сом болуп атат базарда бие алма. Жакшы бие алма болсо 250 сомдон кетип атат. Ким үй шартында туугандар буну даже 2ге 4 эмес 2ге 3 кылып отургузсаңыздар, жакын отургузсаңыздар болот. Себеби дегенде бул баягында жайылып кетпей турган алма болуп тур. Бул эмне? Мындай кандай десем, конусообразный болуп өсөт да, тик өсөт. Мынтип жайылып Семирекке окшоп таштабайт өзүн. Бул конусообразный өскөндүгү үчүн буга кичинекей жерлерде болсо 10 сотик жерге ушудан 200 бие алма батырсаңыздар болот. Түшүндүңүздөрбү? 200 бие алма батырасаң, ар бир бие алма эң аз дегенде 5-жылы 30 килограммдан түшүнгө кирет. Капельный кылып жакшы карасаңыздар, бул деген өтө жакшы эме. Анан бунун неси жакшы? Бул нанбеги деп коет. Өзбекче айтканда, кыргызча айтканда нанбеги бие алмасы деп коет. Буну жесеңиздер собу агып турат. Сочный болот да. Мына айва лимон, айва эшме, айва экмек. Шуну эккеле, анан бунун неси жакшы? Буну вареньяга жакшы алат, вареньяга. Анан сахарный диабетик болуп ким ооруй турган болсо, шуну 1-2-2ге бөлүп туруп, мантык асканга коюп туруп, буну эртең менен бир бышырып жеп ала турган болсо, ошол сахарный диабет менен ооруган адамдын бир күн кечке мына сахарга болгон талабын кантырып коет да. Бул деген өтө пайдалуу, сахарниктерге жакшы алма. Анан бунун немеси маржинальный деп коет. Пул акеле турган тармак бул. Акча акеле. 1 гектарга стандарт кылып отургузса 2ге 4 болуп 1200 бие алма батат дагы. Ошол жерден 50 тонна бие алма сатып турасыңар. 50 тонна бие алма 100 сомдон эсептей турган болсоңуздар 5 миллион сом акча болот. Түшүндүңүздөрбү? Мына ким пахта эгип жүргөн болсо, ким баягы кыйналып баягы пулуну пахтаны тапшырып коюп, пулунун аркасынан жүгүрүп жүргөн таксырлар болсо, туугандар ушуга өткүлө. Анан кийин мына РСК банк азыр bir жылына 33.000 сом кошуп бере турган кылып 5 жыл мөөнөткө акча берип атат, бак отургузуп алууга. Бул деген мына биздин мына РСК банк азыр 1 жыл мөөнөткө 33.000 сом кошуп бере турган кылып 5 жылга акча берип атат. 5 жылда 165.000 сом кошуп бересиздер. Болгону 5 жылга. Бак отургузуп аласыңар дагы, мына ушул өзүңөр отургузуп алган 1 гектар бак менен эле 1 миллион сомду кутулуп коесуңар. Коркпой барып алгыла, бул процент эмес. Бул кадимкидей эле ошол ислам терезеси ачылган, ошол жерге барып туруп, ал айтат: "Абдрасул, мен сага 1 миллион сом беремин, сен ошол 1 миллион сомго жылына 33.000 сом кошуп бергенде разысың Аллахтын астында десе, разымын десеңер, пулду берет силерге. Анан бак отургуза бересиң. Бул процент эмес. Бир эч кандай бул пайыз эмес. Анан буну деген фатва бөлүмүнөн балдар сураптыр. Эч кандай кыжалат болбой, бардык мусулмандар алып иштете берсе боло берет. Бирок эң жаман жери бул чектелүү. Чектелүү да акча. Ошон үчүн тез барды кийинки жылы дагы көбөйтөт, кийинки жылы дагы көбөйтөт. Түшүнүңүздөрбү? Кудай кааласа, мына бак отургузууга бийлик дагы эмне ушу көңүл бөлүп ушунчалык жакшы. Бул деген бул акчаны бакманчылыкка берип атат. Бак отургузам десең гана берет да. Анан мен балык багамын, ары багамын, анан кийин бир экскаватор алып кира кыламын, такси кылам десең бербейт. Онун проценти onu пайыз менен берет ол акчаларды. А бул акча именно мудороба системасы менен именно
мусулмандарга бак отургузуп алсын деп берилип аткан каражат. Түшүнүңүздөрбү? РСК банкка барып, ислам терезесине жолугушасыздар. Кийинки лотубуз туугандар гилас. Гиласты биз көп отургузабыз. Баккенден гилас алып келип отургузуп алганбыз көбүбүз. Гиласыбыз шуба болуп гүлдөйт дагы, түшүм бербейт. Же болбосо түйүп туруп таштай берет. Эмне себептен? Себеби дегенде нокендик күн тез ысып кеткен малда баягы гүлдөгөндө энелиги кургап калып атат. Ортосундагы энелиги кургап калып туруп, не чаңал албай калып атат, үспөт этпейт. А биз силерге болсо мына ушул азыр Regina Cordia деген эки гилас бар, бул тоо жакка эгесиңер. Анан кийин тоо менен түздүктүн ортосунда бир участок бар. Ошол жерге зырат 900 эгесиңер. Анан мына ушул нокендин өзүндө мына сортторду жазып алгыла. Sweetheart, самоопыляющий сорт. Анан Skina деген сорту, бул дагы самоопыляющий сорт, өзүн-өзү чаңдаштырат. Анан Lapis деген сорт. Бул гиластарды ексеңиздер, опылениясынан коркойсуңар. Күн кандай ысыса дагы, бул 8 лепесторду кой берип туруп, сразу өзүн-өзү чаңдаштырып коет, жылга түшүм берет. Бир проблемасы бар. Бул көп түшүм алып алат да. Ошон үчүн чиканка кылышты үйрөнүш керек. Мына азыр айыл чарбаны колдоо борбору Байдыйканга Кудай кааласа биз рекомендовать этебиз. Ошол гиласты, мына катар гилас. Бир алганда 50 гилас болсо, кайчыны мындай тыксаңыздар, басканда ошол жерде 20 гилас калат, калган түшүп калат. Чикан деткенди үйрөнөсүңөр. Мына ошол поликарбиттердин бою раза көтөрүлсө, лидерин перевод кылып берип турганбызда 3 метрден өдөгө көтөрүлбөйт. Бир кичинекей неме коюп алып туруп, стол коюп алып, ошонун үстүндө акырын иштей бересиздер. Ошон үчүн биз силерге ошол именно поликарбитти сунуштаганыбыздын себеби. Поликарбиттин ниети жакшы, бирок кайталап коеюн, буну бутоо жеңил, дарылаш жеңил, түшүмүн терип алыш жеңил. Буга деген мындай эгерде кандайдыр бир чаң керек боло турган болсо, жанагыны стимулятор менен иштеш жеңил болот. Түшүнүңүздөрбү? Ошон үчүн поликарбит өткүлө. Мына Sweetheart, Skina, Lapis 3 гилас силердики. Так. Анан туугандар, биз өзүбүздүн эрте пыша турган, эрте бышкан базарыбызды биз Өзбекстан менен Тажикстанга алдырып койгонбуз. Ошолордон келет бар жок. Анан ошону толукташ үчүн туугандар, силер биринчи болуп ошол өрүк бышакта, өрүк Pricia, Rubista, Magado, Mikado, анан Vanderkot деген өрүктөр, булар эрте пышуучу болуп эсептелип, мына Лейлектин погодасында ушулар 25 апрелде Pricia пышып атат. Аркасынан Rubista пышат, анан Vanderkot, Magado, Mikado пышып атат да. Эрте пыша турган өрүктөргө дагы көңүл бөлүңүздөр. Кимге ушундай жер боло турган болсо, кичинекей жерге 10 сотик жерге 100 көчөт батат. 100 өрүк отургузуп койсоңуздар, ар бир өрүк күчүнө киргенде 30 килограммдан жогору түшүм берет, 3 тонна өрүк сатып турасыңар. Азыр ушул тапта өрүктүн баасы 250 сом. 25 апрелде пышкан өрүктү 250 сомдон үйдөн алып кетет туугандар. Мына ушуга көңүл бөлгүлө. Pricia өрүгүн көрсөтүп коюңуз. Pricia өрүгү аркасынан Rubista, анан Magado, Mikado, мына Халил оглу деген бул кургай турган сорт. Анан кийинкиси Vanderkot. Бул эрте пышар, анан кийин Юнусбек Кабашы. Мына ушул Халил оглу, Юнусбек Кабашы деген өрүктөрүбүз эң жакшы куруй турган өрүктөр. Экстра класс болуп куруйт дагы, бул Европага азыр Москвадагы жей албайт да буну. Москвага түтпөйт. Турция Москвага бербейт буну. Себеби дегенде бул кымбат баада Европа жыл сайын алып коет. Ушундай кургай турган өрүктөрдүн сортторун биз дагы ал жактан алып келдик. Булардын европейский аты совсем бөлөк да. Европаны бул деген Испаниядан, Америкадан келген сортторду түрктөр өздөрүнүн атын коюп туруп, биз селекция кылдык деп туруп, дүйнөлүк базарга чыгып сатып атат. Но на самом деле булардын өзүнүн европейский аттары бар. 1-2-3 жылда булар билинет, биз силерге келип айтабыз. Ошол Халил оглу, Юнусбек Кабашы деген куруй турган сорттор, анан Pricia, Rubista, Magado, Mikado, Vanderkot деген бул эрте пышарлар. Силерде кичинекей үйдө участок бар да, тура 10 өрүк, 20 өрүк бата турган участок барбы?
ошону эгип койсоңуздар, жазга мал 300 кило тапшырсаңыздар, ошол 75 000 сом болот. Дасмея болуп калат да кийинки эмеңизге. 10 сотикке отургузуп алсаңыздар өтө жакшы болот. 10 сотикке. 10 сотикке кирип чыгып карай бересиздер да. Мунун Куда кааласа Телеграмда тынымсыз ушул өлүктөргө кандай кам көрүш керек, өлүктөрдү кандай кургатыш керек, ушулардын баардыгы боюнча Телеграмда силерге маалымат берип турабыз. Коркпой сурай бергиле, эч уялбагыла. Жазып эле, мынаны кандай кылат, мынаны кандай кылат, мынаны кантип эгет, мынанын асты мындай болуп атат, мынтип курт түшүп калды, мынтип бир нерсе ажып атат деп жаза берсеңиздер, ошол жерде биздин өзүбүздүн адистер сонун жооп берип турат. Мына шапталы боюнча айтып кетейин туугандар, биз шапталыны кызыл кыядан ташып жейбиз. Как будто биздин жерибиз ушул шапталыга болбой тургандай. Туугандар, Кыргызстандын бардык жеринде шапталы пышат. Мына нарындан бөлөк жерде, нарын, Чоңалай, Алайкул, Чаткалдан башка жерлерде мына шапталы сонун болот. Мына азыр силерге сунуштап аткан бардык сорттор туугандар дүйнө жүзүндө сатылыш боюнча биринчи десяткада турган чемпион по продаже сунуштап атабыз. Ушулардын бардыгын дүйнө жүзү тааныйт. Дүйнө жүзүндө эртеге көчөт алганда сертификатын алып койсоңуздар, ошону өзүңөрдүн багыңарга тиркеп койгула. Тиркеп койгула, эртеге клиент келе турган болсо сурайт. Мына сен эмне деген сорт дейт? Сиз айтасыз, бул менин сортумдун аты Приция дейсиз. Приция жакшы экен. Көчөттү каерден алдың дейт? Мына фирмадан алганмын дейсиз. Мына ок көрөт дагы баягы сертификатты номери менен вин код менен талап дагы, бул Туркиядан Илгилер деген же Макфидан деген фирмадан келиптир. Макфидан болсо буга деген бул сортту жасаганы тетиги американский Глория деген фирмадан уруксат алып Францияга алган экен. Демек бул мөмө законный мөмө. Бул значит точно Приция деп туруп сатып алат силерден. Түшүндүңүздөрбү? Сөзсүз түрдө көчөт алган жерден сертификаттын копиясын сураңыздар. Бул силерге дагы кичине шпаргалка. Түшүндүңүздөрбү? Барып эле көчөт десе эле, азыр мисалы үчүн сиздин аялыңыздын аты Айгүл болсо, Жаке марттан көчөт сатканда, кандайсың жакшы? Айгүл деген алма бар сен. Бар экен дейт сразу. Бир алманы колуна кармада да барып эгип аласың. Айгүл Гүлмира эмне экенин билбейсиң да. Биз берип аткан көчөттөрдүн аты заты бар. Булардын неме бар, Айыл чарба министрлигинде көп айтып атат го, апасы мынча сүт берет, атасы мынча сүт берет деп. Бул да аты заты бар көчөттөрдөн бар. Bunun родословиясы бар. Кадимкидей кайсы клондан кайсы клон алынган, кандай болгон, мисалы үчүн адегинеден кийин бөрүдөн кийин дагы мына, анан мындай деп бөлүнүп атат го. Бул көчөттүн дагы өзүнүн не санжарасы бар. Санжарасы бар. Законный көчөттөр. Ошон үчүн сертификатын сөзсүз түрдө алып койгон. Бул силерге эртеге сатканы чоң документ болот. Так, мына шапталы жөнүндө Royal Glory, Glow Sweet Lady, Extreme Glow, Extreme 486. Мына ушулар дүйнө жүзүндөгү эң много продаваемый, анан узнаваемый сорттор. Эстеп койгула, жазып алгыла. Royal Glory, Glow бул түктүү шапталы. Sweet Lady бул нектарин. Extreme Global бул дагы нектарин. Өтө сонун сатылат. Анан эң түбүндөгүсү Extreme 486 бул күзгү. Өзгөндүктөр ушунун пайдасын раса көрүп атышат. Мына тоо менен чөлдүн ортосундагы адырларга суу чыгарып эгишип туруп, октябрда бышырып атышат дагы 120 сомдон Ташкент менен Душанбе жеп атат. Түркмени, Ашхабад жеп атат. 3 мамлекетке кетип атат. Анан талаш. Шунчалык талаш, бирөөсү 400 грамм чыгат бунун. Аябай чоң болуп, бири отуруп, бир адам тое турган чоң шапталы октябрда пышат. Мына ошол тоо менен чөлдүн ортосунда эксеңиздер өтө сонун натыйжа берет. Extreme 486 деп жазып алгыла. Анан алмурут жөнүндө айтып берейин. Алмуруттар ооруп атат, бактериальный ожог келген, алмурут деле калбады бизде. Кичине эле 5-6 жыл бакканын эле бактериальный ожог кийип эле шыпырылып түшүп калып атат, капкара болуп туруп. Мына ошондой история болбош үчүн силерге бактериальный ожогго туруктуу сортторду алып келгенбиз. Бул Маргарита Марила, Williams, анан Хайры Свит деген 3 бизде алмурут бар. Маргарита Марила, Williams, буну Дюшес деп коет. Мурда орыстан Дюшес деген лимонад ичет элек го.
ошол ушудан жасалат да. Ушунун бактерияны шөлгө дагы ексеңиздер жер тандабай өсө берет, бирок ушул немеси процесси тез жүрөт дагы, ылдый жактагы сакталбайт, сразу базарга кетет. Түшүндүңүзбү? Ана, сонун сабак болуп атат. Көрдүңөрбү? Так, слива. Слива боюнча айта турган болсок, биз лето деген сливаны отургузуп алганбыз. Лето деген бул деген Стенлей бул кургай турган сорт. Bunun kardары Австрия менен Германия. Азыр ушул тапта калгы 200 сомдон канча болсо дагы кетип атат. Ашы бойдон, көк бойдон 40 сомдон кардар бар. Канча болсо ала берет. Бул куршактын сливасынан 5 эсе чоң, аксыныкынан 3 эсе чоң, таластыкынан 1 эсе чоң. Өтө сонун. Кийинкиси Анжелино сорту, Стенлейди көрсөтүп койгом. Ушундай, раса сулуу, сер хасыл деп коюп берди. Көп түшүм берет ушулар. Сливалардын бардыгы башын жегедей түшүм берет экен да. Ар бири 120, 140, 150 килограммга чейин көтөрө берет экен. Мына Стенлей, одон кийинкиси Анжелинону Москвага Сальвадордон алып келишет, дагы 1 килограммын 800 рубльден сатышат. Бул кышка сактала турган сорт, апрелге чейин холодильникте алмадай түрө берет, эч нерсе болбойт. Мына ушул жаңы жылга жакын Москвага айдай турган болсоңуздар, Сальвадордуку таамы жок болот экен, биздики аябай даамдуу болот. Биздикине өтүп кетет, орустар. Түшүндүңүздөрбү? 1 килограммы 800 рубльден. Bir фура жеткизип ала турган болсом 16 миллион рубль болот. Это бул деген не 10 фура апара турган болсоңуздар, почти 2 миллион доллар болот да. Өтө маржинальный нерселерди айтып атам мен силерге. Пул киреше бере турган. Түшүндүңөрбү? Ана Black Splendor, Black Ambler бул эки обработкага, переработкага боло турган. Бул 90% сок берет. Эзе турган болсоң, сөөгүнөн чыкартсы, бардыгы эле сок болуп жатып калат. Анан мындан жем жасайт, жакшы жем түшөт и повидло болот. Өтө сонун повидло болот. Мына переработкага Black Splendor и Black Ambler. Мына ушул 4 слива Кыргызстандын бардык жерлеринде болот турганда. Өтө суук жерлерде эмес, ысык жерлерде болот. Так, тоғандар бадам жөнінде бая айтып кеттім эле. Мына бадамға көңіл бөлгүлө, жерлериңер кайрак жерлер, аз суу жерлерге, суак жерлериңиздер болсо, Фердуэль, Ферагинес, Техас, Non April деген сортун отургузасыңар. Эгерде жериңер совсем эле баягындай какыраган, кайрак боло турган болсо, Вайро менен Макако деген эки сорту бар, 670 FL, 677 деген жапайы тамырда болот бул. Bunu 4 жыл жакшы сугарып туруп, кетмен сактылып койгондон кийин суу кое турган мезгилиңер только баягы сүт алып атканда, ичине сүт алып атат го, ошол маалда тойгузуп бир сугарып койсоңуздар, жылыга түшүм бере берет. Ар бири түбү 10 килограммдан көп түшүм берет. А биз бадамды отургузабыз дагы дайыма, жалаң бээлерди отургузабыз дагы айгыры жок да, эркеги жок. Буга гномик деген бой кичине өзүнүн эмеси болот, апелитили болот. Ошону кошуп эгиш керек. Түшүндүңөрбү? Апелитили жок, ачык болуп кетип атат бадамда. Апелитили койду дегенче сразу ширинге айланат ошолор. Түшүндүңөрбү? Жапайы жерлерге дагы гномик эге турган болсо, ошону дагы эмне ширинге айландырат барып. Мына Фердуэль өтө серхасыл, жакшы сунуштадым. 15 апрелден кийин күндөйт булардын бардыгы. Суукка өтүп кетет, мөндүр, сөндүр, бардыгы кеч калган сууктар бардыгы өтүп кеткенден кийин алма менен алмадан кийин гүлдөйт керек болсо. 20 апрелде гүлдөйт. Бул безопасный да, жылыга түшүм берет деген маани бул. Түшүндүңөрбү? Мына Фердуэль, Ферагинес, Техас, Non April, Вайро. Ушул сорттор бадам сорттор. Жаңғақ туғандар ыстық жерге болбойт, өткөрүп бирөөр жаңғакты. Мисте Ахмади Акбари деген эки сорту бар. Бирок жаңғактагы анан мисте дагы жакшы натыйжа бербейт биздин жерлерибизге. Балким биз агротехникалык эрежелерин жакшы сактай албайбызбы, бир нерсе болуп атат. Калган көчөттөрдүн приживаемости 100% болуп атат бардыгы. А ошол жаңғак менен бадам кадгайды деп атат. Ошого биз мындай саал тартынып сулуш беребиз буларды. Элибиз да келбей калды. Анан тугандар анжир. Баягы мен башында айтып кеттим го, аялдар анжир варенье жасайсыңар. Анжир баягы чоң-чоң болсо, баягыны бирөөнүн дастарханга койгонуңарда, баягы кашык менен алып жегенде, баягы кашык менен кесип же бөлүп жешке туура келет да. А биз сунуштап аткан анжирлер майда-майда болот дагы.
вареньяга өтө сонун болот. И анан жакшы кургайт ушулар. Ан жерде Бурса, Сияхи, Сарилов, Бардачик деген 3 сорту бар. Будан сырткары дагы сары сорттор бар. Ошолордун бардыгынан бизде көчөт бар. Анан көчөт берүүгө азыр заказды азыр бергиле туугандар. Так. Мына ошол бардыгыбыз эле өрүк алма, анан да малина экибиз келип атат, туурабы? Эже малина кара каткандай болот экен деп атабыз да, мына ошол ысык жерлерге биз жимолести сунуштайбыз. Жимолести көрсөтүп койгон. Жимолес деген бир мөмө бар. Bunun kurbakanı 1,5 rubl, höl boydan, su boydan 500 somdan keter. Şol nemede Nokia'mızın şartında 15. mayda pışak doğanlar. 15. mayda pışıp durup pazarga çıkar. Öte sonun jeştүү, vitamindүү, ушунчалык жакшы нерсе. Анан кийин бул не акырын bir ay sekin pişerdi. Мына жимолес дегенге көңүл бөлө, бул жакшы кургайт. Жақсы пул бола тұрған нәрселер. Ана мына Нокиa'да тоо тарап барбы? Токой тарап, тоо тарап бар. Ошода суук жактарга болсо Годже. Годженин түшүмү 500 сомдон мунуку дагы. Бирок кургаганы, куругу 3000 рубльден сатылат. Бул пряность болуп эсептелет дагы, буну эмеге иштетишет, этке иштетишет. Эттүү тамак жасаганда ошону кошушат. Годже деген ягада. Мына ошого көңүл бөлгүлө, анан кийин биз жүзім жоқ. Қырғызстан өзінің жүзімін 1%-ға қамсыз қыла алмайды, өзі жүзім менен. Егерде ким жүзімчілік қылам дей тұрған болса, туғандар бізге жүзімге аябай сонун 38 сорты бар жүзімді. Кимге жүзім керек болса, қайдаласыңар, ата сарысы, Red Glover, Black Fidger, анан кардинал деген сонун жүзімдеріміз бар. 38 сорты бар, ошо 38 сортын тең жарым уругу жоқ. Уругу жоқ сорттар бар. Өтө сон. Мына туугандар менин презентациям бүттү. Эми болсо туугандар сурооңуздар болсо 2-3 суроого жооп берели дагы, анан убакыт албай силерди өз жумушуңуздарга кой берели. Эми суроо. Нокиa'да жүзүмдүн кайсы сорттары? Бардыгы туура келет. Бардыгы. 38 сорттун бардыгы туура келет. Көмүш керек бирок. Көмүлөт ооба бардык жүзүмдөр көмүлө. Көмбөсө үшү буруп кетет. Анан эгип атканда эле сразу эле яма кылып кеткиле. Бир жагынан обслуживание кыла бересиңер, анан баягыны жибинен чечип туруп, мына оң жагына жаткызып туруп, самандан сээп туруп, анан агроскан жаап койсоңуздар болду, жата берет. Сөзсүз көмүлөт. Бадар жогогончо ичине беде сепсе болобу? Туугандар, бадам, түшүм, бергечен, ичине помидор, болгарский перец, бирдеме эгип турса болот, бирок көп жылдык чөп, анан кийин дагы башка нерселерди эгсе болбойт. Күн талаш кылат да. Бул мисалы үчүн бир баланы багып атасың да, жанына дагы бир баланы багып алды. Анан кийин буга тамак берүүлө, бербесең, сен бирок буну чемпион болот деп атасың да. Бул башка эле баланы багып атасың да, сенчи? Түшүнүңбү? Ошондой түшүнүшүң керек да. Бул балага бар жок витаминдери толук жетиш керек. Күн, суу, экөө неме болсо, 2 бала баккандай болуп каласың да, бир тамак менен. Түшүнүңбү? Таза болуш керек, чаңы чыгып туруш керек. Баягы интенсивдүү убакыттын ортосунда эч нерсе болбош керек. Чаң көтөрүлүп туруш керек. Ошон үчүн бул 120 тонна алма берет да. Мына ошол жерден күн келет да, урунаттагы, анан кийин түбүндөгү алмаларды бышырат. Түбүндөгү сливаларды бышырат. Түшүнүңбү? Күн талаштырып алган. Таза болсун, таптаза болуп, фреза салып тургула. Аватар бар, ошол эме айдадасыз да. Слива. Ооба. Аксудан сливаны бизге отурса болбойт. Областан түшүрөт, не болот? Дагы түшүрөт. Анан өзүнүн тоголок сливасынан жакшы болот. Тоголок слива аксыныкына караганда эки неме баягындай бир квартал алдыраак бышкандыгы үчүн ошончо курт аз түшүп атат да. Эгерде ошол сливаңыз ошол аксыныкына окшоп ошол немеде августтун этеги сентябрь бышканда бул деле курт тамак да. Курт жок мында. Анын защита растений. Ошонун өзүнүн дарылары бар. Ошону себиш керек. Ошондо курттабайт да. Гүлүндө. Дарлабай, ооба. Ооба, боло эле. Ооба, сен деген фаза, экөөнүн фаза созревания 2 бөлөк да. Ооба. Мен карап көрөйүн, кандай жооп болсо айтам.
Tuğanlarını kılıçlanıp alыңızlar. Tuğanlar bu traktörçiler jöndürgünler. Karnike. Ekstrollar kopaydı. Hazır kolu karnike geçsin. Sizler karnikten bu sütün karnik kımbat tuttu. Kolu karnike 360 var. Kolu karnik köçü. Şaptalısı en az yaşayan şaptalı 13 yıl yaşayan, Alman 25 yıl. Siliva Kaynoğlu dağı nemesi 53 yıl yaşayan, çeleşi ya. Anan kalganların bardığı 100 yılda yaşayan. Aldan ama az yaşayan. Süper karnikler oradan az yaşayan. Sen kol karnike hazır üyrenir mi? O şaptalımının hemenin ortasından tanesinden bunday sok çıkanı bul oru. Oşanı kazıp taşlap turib 2%'lık железный купорос растворымен обработка koysanızlar sakayıp kaladi. Bu bakır terdele barda. O da öyle assortiment kılıp otursa bolğonu bayağı karacıgaç, tal, terekler var bak. Oşonun canını ekmegine bol östürmey, qaraq östürmey. Bir terek, misal üçün komşularda bir terek bola turgan bolsa, bir terek komşularda bola turgan bolsa, mına oşo radius 1 kilometr. O yerde bir kança desem, bir 10-16'ga çeyinki üydü polный ziyan keçmeden обеспечип turат oşo bir terek. Oşon üçün komşularga tuura түшүндүрүp, mına oşo sizler tınbay däri çaçып atasыңар, tınbay обработка кылып atasыңар, oşo terektin ayынан болуп atат. Terek özүнөн ziyan keç toptoyт. Terek, baka terek, мәжірін тал, қаражығач, заран, дағы bir terekler var. Oşonun barlığı özünün ziyan keç toptoyt. Birle oşondoy terek 1 hektar жерди ziyan keçmeden круглый год обеспечить etip турат. Эгерде алма болсо 600, эгерде калгандары боло турган болсо 330 кетет. Gilasты плюс 5 болгондо жазда бутайт, же болбосо кеч күздө бутайт. 2 мал буталат. Анан туугандар кийин бутагандан кийин биз дайыма бутайбыз. Butagandan kийин эле кайра бутак чыгарып. Onu butayбыз, дагы бутак чыгарат. Onu butayбыз, акыры чачап калабыз, шыпыргы болуп калат да бар. Не кылыш керек? Бутадыңбы? Бутагандан кийин бутаган жериңдин ылдыйынан же өдөсүнөн 2 кулак болуп туруп, баягы бутак чыгара баштаганда ошону майдын этегинде андай каттык перчатка кийип алып туруп, мындай. Ошону менен полный фризинг кылып чыгыш керек. Баягы 2 кулакты полный алып таштайсыңбы? Болду, кутуласың бутактан. Кайра чыкпайт да. Фризинг кылбасаң чыгып кайра. Бутактын мисалы үчүн 3-өн алып койсоң 6, 6-ны алып койсоң 12, 12-ни алып койсоң 24. 24-ті алып койсоң 160 болуп жатып калат дагы. Анан башың айланып, не кылсам болот деп карабайт. Фризинг кылган үйрөнүп эле. Мына 40-тың бул жерден. 40-тандан кийин бул жерден астынан, бутак керек экен да, бул шепкеде анан бутак чыгарып берет да. Bir kırkan жеринен 3-өнү чыгарат. 3-өн деп алып. Кичине малынан тарбиялап фризинг кылып койсоңуздар, кийин чып-чыңалаш болуп, анан мөмө бере турган эле шактар иштей берет да, бутак чыгарбайт лишний. Ошонун бардыгы мына телеграмда үйрөтөбүз, Кудай кааласа, мына эми таанышып алдык жакындан, мына ошол Нокен районунун акылдары, Нокен районунун Мемин деген аймактарга отурасыңар, мына силер үйрөтсөңөр элди. Агартсаңар элдер анан күндөн күнгө агарып, мына курттан дагы, илдеттен дагы, мына баягы сатаргай калдым деген сөздөн дагы кутулабыз, Кудай кааласа. Ооба. РСК банка бар эмес. Түз бар эмес. Паспортты аласыздар, барып, ошол өзүңүздүн волеизлияние. Я хочу посадить сад или там мне нужно ограждение или там капельную систему ходит, что керек десеңиз, сизге полностью эмесini өздөрүнүн условияларын коюп, мындай кыл дейт, ошону жасап келип эле 3 күндө 4 күндө пул берип атат. Көчөттөрдү кайрадан алабыз.
Туғандар көчөттөрдү Кочкор Атада бир бала холодильник ачып тур. Мен ол баланы өзүм көзүм менен дагы көрөм. Телефондо сүйлөшүп турабыз. Bir ишкер бала экен. Ошол быйыл Кудай кааласа Кочкор Атанын өзүнө көчөт коюп беребиз. Биз где-то бир ушул Нокен районуна 60 000 көчөт ассортимент кылып. Адам алып келемейм. Адам жакшы. Адамдын бутоосу жакшы, адам азыгы, сууну аз калап турат. Адамдын мөмөсү исрап болбойт да. Өзүнүн сөөгүндө сакталып тура берет. Мына адамды чактырпы, дәринин аделин сатып беребиз 1200 сомдон. Баягы сөөгү болот го, сөөгүнө баягы немелер корейстер келет. Ол сөөгүн аябай ун кылып туруп, ана кремге кошуп туруп, крем скраб кылат экен. Ол Кореяда эркектерден крем. Жакында келеби көчөт. Атып өтөт крем. Аксакал. Жакында келеби көчөт жөнүндө маалымат берип кетсеңиз, балалар канчадан, гектарына канчадан Ерте пышат турган өлүктөрдөн Бриксия 1-чи пышат 25-де апрелде. Аркасынан Рубиста пышат 1-чи майда. Анан Вандеркот 5-де пышат. Анан Микадо анан 15-чи майга чейин ушул мен айткан 5 өлүк полный бушуп туруп базарга сатылып бүтөт. Анан 1 гектарга 660 түп болот. 1 гектарга. Эң аз түшүм бергенде 5-жылы 30 келеге чыгат. 1 гектардан ошондо 18 тонна өлүк сатып турасың. 100 сомдон саткандагы 1 миллион 800 миң акча болот. Эгип ушудан эмесин пайдасын көргүлөр. Көчөттөр жакында көчөттөр растамошка болуп атат. Кудай кааласа силердин немеңерге Кочкор Атага 1 аптанын ичинде көчөт киргизип беребиз. 1 аптанын ичинде Калемче болсо болобу бизде? Эмне? Калемче болсо болобу? Мистер калемче кылуу, мистер неме кылуу бул менин ошол Telegram группамда отдельный группа бар. Ошол жерде суроо берсеңиз, балдар ошол жерден жооп берет. Балдар, багбандар, дагы бир жолу куш келипсиздер. Анча-мынча суроолор болсо мына Telegram каналга кирдиңер. Ошол эле Telegram каналда Байдыхан контент деген дагы биздин сайт бар. Ошондон дагы анан WhatsApp группалар бар. Нокен группасы бар Байдыхандын. Ошол жерден кандай суроолоруңуз болсо, сунушуңуз болсо айта бериңиз, биз жооп беребиз, сунушуңарды кабыл алабыз. Бүгүнкү жыйынга активдүү катышып бергениңиз үчүн чоң рахмат. Мына 200дөн ашык адам келдилер. Азыр 100дөй адам отурат. Эң ушул семинарга катышып ушул жерден бир пайда алып кетем дегендер калдыңыздар акырына чейин. Силерге аябай чоң рахмат. Ишиңерге ийгилик болсун, үй бүлөңөрдө жакшылык болсун, дыйканчылыгыңыз мол болсун, баасы жакшы болуп, чөнтөгүңөр акча болсун.